Саламатсыңарбы, балдар? Силерге жаркын маанай, ачык көңүл каалоо менен бирге адабий окуу сабагын баштайбыз. Сыр сандыгым ачылды, күндүн нуру чачылды. Балдар, бүгүнкү сабагыбыздын темасы Алкул Осмонов агайыбыздын «Китептин душманы» деген ыры. Сабактын максаты «Китептин душманы» деген ырды көркөм окуйсуңар, мазмунун түшүнөсүңөр. Ырдын мазмунун айтып бере аласыңар, китепти сактоону үйрөнөсүңөр. Тазалыкка, тыкандыкка, сарамжалуулукка тарбияланасыңар. Кана балдар, ким китеп жөнүндө ырларды, макал лакаптарды айтып берет? Азаматсыңар балдар. Жакшы ырларды, макал лакаптарды билет экенсиңер. Эми китеп жөнүндө маалымат айта кетейин. Китеп деген эмне? Китеп бул текст басылган продукциянын бир түрү. Узак убакытты камтыган, бир нече беттерден турган жана эреже каттары, каттуу сырт менен сыртталган маалыматтар топтому. Китеп сөзүнүн эл аралык мааниси бириктирилген барактар. Китеп акыл эстин перзенти. Китеп адамды канаттуу кылат. Китеп билим булагы, билим өнөр чырагы. Китеп аң сезимдин азыгы. Балдар, «Китептин душманы» деген ырды көркөм окуйбуз. Алкул Осмонов «Китептин душманы». Ким китепти кирдетсе, китеп баркын билбесе, жулуп алып барагын орой салса бир нерсе, ал китептин душманы. Ким китепти сүйбөсө, кадырына күйбөсө, чылым уруп шарт айырып, калжың-кулжың сүйлөсө, ал китептин душманы. Ким китепти кордосо, ырайымы болбосо, сүрөттөрүн уурдаса, уурдап көнгөн колдорчо, ал китептин душманы. Бардыгынан ким жаман, китеп жырткан шум жаман, китепти сүйгөн балдардан наалат алсын ал адам, ал китептин душманы. Мына балдар, ырдын текстин окуп чыктык. Мазмунун түшүндүкпү? Эмне жөнүндө жазылыптыр? Азаматсыңар балдар? Демек бардыгыбыз ырдын мазмунун жакшы түшүнүппүз. Эми сөздүктөр боюнча иштейлик. Ырда түшүнүксүз сөздөр кездештиби? Ырайымы болбосо, бул боорукерлиги болбосо деген сөз. Наалат, каргыш деген маанини билдирет. Балдар, бизге жаңы болгон сөздөрдү жумушчу дептерибизге жазып алабыз. Суроолор боюнча иштейбиз. Кандай адамдарды китептин душманы дейт экенбиз? Ырдан мисал келтиргиле. Акын эмне үчүн китеп жырткан адамды наалат алсын деп жатат? Анын маанисин силер кандай түшүндүңөр? Китепти кадырлабаган балдарга кандай кеңеш айтаар элеңер? Азаматсыңар балдар. Силер акылдуу балдарсыңар. Анткени китепти окуп, өзүңөрдүн ой сезимиңерди байытып, билбеген нерсеңердин кыйласын билип алдыңар. Аябастан акылын айта берет акырын дегендей, китепти көп окушубуз керек, балдар. Китепти окуу менен биргеле аны сактап, барактарын жыртпастан, кирдетпестен, китепке дагы жакшы мамиле жасашыбыз керек. Анткени биз китептен көптөгөн маалыматтарды алып, билим алабыз. Ошондуктан дайыма китепти барктап, кадырлап жүрүшүбүз абзел. Балдар, бүгүн сабакка өтө жакшы катыштыңар. Баарыңарга окууларыңарга ийгилик каалоо менен бирге үйгө тапшырма берейин. Китептин душманы деген ырды жаттап келебиз. Ар бирибиз өзүбүздүн китептерибизге көз салып, алардын абалы кандай экенин байкаштырайлык. Ошол китептерибиз боюнча сүйлөп беребиз.
Балдар, ушуну менен сабагыбыз аягына чыкты. Кийинки сабакка чейин саламатта болгула.